Айжаныл. Сулуулугуна акылы төп келген, ыймандуу жана максаттуу кыз эле. Анын студенттик күндөрү китепкананын тынч дубалдарында өттү. Университетте анын артынан чуркап, жүрөгүн багындырууну көздөгөн жигиттер арбын болчу. Айзаныл, бул гүлдөр сага. Чоң рахмат, бирок мен азыр окуумду гана ойлонушум керек. Түшүндүм. Бирок Айжанылдын оюнда бир гана окуу эле. Ал эч кимге үмүт бербей, бардыгына сыпайы баш тартчу. Уйкусуз түндөр, талыкпаган мээнет жана темирдей эрк акыры өз жемишин берди. Ал окууну эң мыкты ийгиликтер менен аяктап, кыялданган кызыл дипломуна ээ болду. Бирок тагдыр ага таптакыр башка жолду даярдап койгон экен. Окууну бүткөн күндөрдүн биринде ал кокустан бир жигит менен таанышып калат. Мен Аскар болом. Рахмат. Мен Айжанылмын. Жигиттин аты Аскар эле. Анын жумшак мүнөзү, сылыктыгы жана жылмаюусу Айжанылдын жүрөгүнө дароо жол тапты. Ошол күндөн тарта Айжанылдын жашоосунда жаңы барак ачылды. Бирок ал барак кандай трагедия менен бүтөрүн кыз ал кезде сезген эмес эле. Алардын алгачкы жолугушуусу жылуу кафеде. Узакка созулган кызыктуу маек менен башталды. Аскардын ар бир сөзү, ар бир карашы Айжанылдын жүрөгүндөгү музду эритип жатты. Ал Айжанылды гүлдөргө жана камкордукка бөлөдү. Бул гүлдөр сизге, менин жазыма. Кандай сонун жуту ушунчалык укмуш экен. Чоң рахмат, Аскар. Кыз өзүн дүйнөдөгү эң бактылуу адамдай сезди. Бир күнү Аскар аны кечки эс алуу багына чакырды. Ал жакта жаркыраган жарыктар, өзгөчө жасалга жана эң жакын достору күтүп турган эле. Жаркыраган жазуунун жана досторунун алдында ал тизе бүгүп, "Менин өмүрлүк жарым болчу" деп колун сурады. Оба, мен макулмун. Ура, бактылуу болгула. Алдыда чоң той жана жаңы жашоо күтүп турган. Кызым ушунчалык сулуу болуп калыпсың, бактылуу болса дагы. Апаке, ыраазымын сизге. Баары жакшы болот буюрса. Даярдыктар кубаныч менен коштолду. Ак тилектер, каалоо тилектер айтылып, Айжаныл ак босогону аттады. Жаңы үй, жаңы бүлө. Айжаныл идеалдуу келин, мээримдүү жар болууга бүт күчүн жумшады. Жаным, сенин колуңдан ичкен чай дүйнөдөгү андуу чай. Ашыра мактап жибердиңиз го. Ичиңиз, дагы куюп берейин. Ар бир дубасында ал бул бакыттын түбөлүктүү болушун тилечү. О, жараткан, ушул бактыбыздан айрыба. Үй бүлөбүзгө тынчтык бере көр. Бирок алдыдагы бороон тууралуу ал али билбейт эле. Айжанылдын жаңы жашоосу сыртынан караганда жомоктогудай эле. Заңгыраган үй, кымбат эмеректер, жаркыраган люстралар. Бирок бул кооздуктун артында коркунучтуу чындык жашырылган болчу. Аскардын мүнөзү күндөн күнгө өзгөрүп, анын сүйүүсү акырындап катаал көзөмөлгө айлана баштады. Бир күнү кичинекей эле катачылык Аскардын каарын кайнатты. Мен бармын, ошол жетет. Жок дегенде апамдарга барып келейинчи. Ошол кечте Айжанылдын жашоосу биротоло өзгөрдү. Менин айтканымдан чыкпайсың дедим беле сага. Аскар, суранам, токтотчу. Күзгүдөгү өзүнүн чарчаган жүзүн, бетиндеги көк аланы косметика менен жашырып жатып, ал бир нерсени түшүндү. Бул алтын сарай эмес. Бул анын азабын эч ким укпаган алтын тор. Эртеси күнү Аскар кайрадан кечиримдүү күйөөгө айланды. Тизелеп, кымбат гүлдөрдү сунуп, жалынып жатты. Жаным, мени кечирчи. Сени катуу сүйгөнүмдөн ушундай кылдым да. Бирок Айжанылдын ичинде бир нерсе сынып калган эле. Ал эми бул сөздөргө ишенбейт болчу. Жалган убадалар анын жүрөгүндөгү жараны айыктыра албайт. Түн ортосу. Баар уктаганда Айжаныл акыркы кадамга барууну чечти. Апа, мени бул жактан алып кеткилечи, мен мындан ары чыдай албайм. Колдору титиреп, бул анын кутулууга болгон акыркы үмүтү эле. Оор эшикти акырын ачып, ал караңгылыкка кадам таштады. Артына кайтпоо үчүн, эркиндик үчүн ал качып кетти. Ошол түнү баары токтоду. Алтын сарайдын караңгы бурчунда, эски мал сарайдын ичинде Айжаныл өзүнүн акыркы демин калтырды. Жерде калган ачык көк жолук гана анын үнсүз зарына күбө болду. Алыска айылда телефондун үнү тынчтыкты жарды. Атасынын колунан телефону түшүп, апасынын дүйнөсү алай-дүлөй болду. Жок, бул мүмкүн эмес. Кызым Айжанылым. Бул сөз анын оозунан акыркы ирет ушунчалык ачуу чыкты. Байлык бакыт алып келген жок. Тескерисинче, ал зордуктун жана кордуктун жашырылган маскасы гана экени ачыкка чыкты. Биз сени бул алтын сарайга бактылуу болсун деп бердик эле го балам. Көп юрүк чогулган короодо оор жымжырттык орноду.
Айжанылды бул дүйнө сактап кала алган жок. Биз сактай алган жокпуз. Аскар качканга аракет кылды. Өзүнүн көлөкөсүнөн да коркуп, караңгы көчөлөрдө сокур чычкандай чуркады. Бирок Абирден качып кутулуу мүмкүн эмес эле. Аны тапкыла. Ал менин кызымдын өмүрүн уурдады. Адилетти кеч болсо да, анын колуна муздак темирди кийгизди. Аскар Саматов, сиз камакка алындыңыз. Жүрүңүз. Эми ага кымбат баалуу унаалардын да, бийик дубалдардын да кереги жок. Аскар жалгыз калды. Өзүнүн кылмышы, өзүнүн өкүнүчү жана темир тордун суу көлөкөсү менен бетме бет. Эми бул дубалдар менин түбөлүк үйүм. Кечир мени Айжаныл. Күн батып баратты. Эне кызынын мүрзөсүн кучактап кечирим сурап жатты. Кечир бизди кулунум. Сенин бактыңды, байлыктан издеген бизди кечир. Тынчукта кулунум. Эми сени эч ким капа кылбайт. Зордук зомбулук бул сүйүү эмес. Бул кылмыш. Айжанылдын жулмайган сүрөтү бизге бир гана нерсени эскертет. Бирөөнүн тагдырын талкалаганга эч кимдин акысы жок. Сабак болсун. Кеч боло электе токтотолу.